Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин Норуз майрамы менен куттуктады. Бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн татаал шарттарында эзелтен бери кадырлап келген бул майрамдын жаратмандык руханий башааттары жана идеялары өзгөчө мааниге ээ болууда. Норузга мүнөздүү болгон достуктун жана бир туугандыктын, өз ара урматтоонун жана колдоонун салттары бүгүнкү бизди тынчтыкты, бакубаттуулукту жана элдерибиздин мыкты келечегин мындан ары бекемдөө үчүн ар тараптуу биргелешкен күч аракеттерди жумшоого үндөйт. Биздин өлкөлөр жаңы үмүт жана умтулуулар менен Норуз майрамынын өчпөс баалуулуктарын карманып, ынак коңшулук жана кызматташтык мамилелерин мындан ары да кеңейтип жана өнүктүрөөрүнө ишенем деп айтылат Тажикстандын президентинин куттуктоо телеграммасында. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана жаңы ийгиликтерди, ал эми Кыргызстан элине тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалады.